22 хадисте ана Аби Абдиллах Жабир ибн Абдиллах ал-Ансари радиаллаху анхума, Жабир ибн Абдилладан риваят кылып айтылган, бир адам келип пайгамбар алейхиссалату вассаламдан, Аллахтын элчисинен сурады. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан сурады: "Араайта ида саллайту салаватил мактубат ва сумту рамадан ва ахлал халала ва харрамтул харама". О Аллахтын элчиси, эгерде мен Аллах буйруган 5 мал жазылган парс намаздарды гана аткара турган болсом, орозону тута турган болсом, адалды адал деп, арамды арам деп көрсөм, ушул нерсеге эч нерсени кошпосом мен бейишке киремби деди. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ооба деди. Аны уккан киши Аллах менен касам ичип айтам, мен бул нерсеге эч нерсе кошпойм деп айтты. Хадистин аягында харрамтул харама, арамды арам деп көрсөм дегени, ошол кайсы нерсени арам деп билсем, шариатта арам деп келген болсо, ошолдон оолак болсом дегени. Ал эми адалдайм же адал деп көрөм дегени, кайсы нерсени шариатта адал деп келген болсо, ошону ишеним менен адал деп билейм деген сөз да. Бул өзүнүн оюнан эле арам деп, өзүнүн оюнан эле адал дегенди кабар бербейт. Шейх Солих хафизахулла бул хадиске түшүндүрмөсүн улап, пайгамбар алейхиссалату вассаламга бул адам жолугуп, эгерде ушуну көрсөң дегени, о Аллахтын элчиси кабар берчи мага, ушул 5 мал намазды окуй турган болсом, ушу менен чектеле турган болсом, мындан ашык намаздарды окубай турган болсом, нафил намаздарды мисал, орозону туткан болсом, жана ошондой эле парс орозону айтып атат бул. 1 жылда келген 30 күндүк орозону. Ошонун үстүнө намаздарды кошпой турган болуп, орозолорду кошпой турган болсом, бул жана 1-4 күн сыяктуу нафил орозолорду кошпосом, адалды адал десем, ишенип ошону аткарсам адал деп, арамды арам деп ишенип билип ошондон оолак болсом, бейишке киремби дегенде пайгамбар алейхиссалату вассалам ооба сен бейишке киресиң деди. Мына бул хадисте далалат кылып турат. Эмнеге көргөзүп турат? Кимде ким Аллах буйруган парс нерселерди, моюнда жүктөлгөн важиптерди аткаруу менен, арамдарды таштоо менен, адал менен чектелип, арамдан оолак болуп турган болсо, ачык хадиске кирүүгө далил бар экенин кабар берет. Ошо парс намаздарды аткарып, орозону аткарып, анан арамды арам деп билип оолак болсо, адалды адал деп билип аны аткарса, ал адам бейиш кирет деген. Анан бул жерде исламда чоң негиз парстар бар да, рүкүндөр билесиздер, ла иляха иллаллах, намаз, орозо, зекет, ажылык. Бизде зекет менен ажылык айтылбаган. Эмнеге деп суроо берсеңиздер, алымдар ушу эки түрлүү айтышат. Ошол жерде эки абал бар дейт. Биринчи абалы, бул адам суралып келген кезде зекет менен ажылык парс боло элек кезинде болгон болушу мүмкүн дейт да. Өкүмүтчү элек кезде, исламдын алгачкы убагында. Экинчи абалы, бул адамды пайгамбар алейхиссалату вассалам абалын көргөн. Зекет ээси эмес, ажылыкка бара тургандагы мүмкүнчүлүктөгү адам эмес, кедей адам болгон болушу. Анан бул адамдын абалына жараша эле же ал адам билген өзү, эч кандай мүмкүнчүлүгү жок, ажылыкка дагы, зекет дагы. Ушу исламдын 5 рүкүнүнөн зекет менен ажылык бардык адамга эмес, кимдин мүмкүнчүлүгү болсо зекеттин чыгарат, кимдин мүмкүнчүлүгү болсо ажылыкка барат. Ал эми ла иляха иллаллах, намаз, орозо, бай кедей дебестен бардыгына парс деген сөз. Ошон үчүн берде зекет менен ажылык эскерилбей калган деп эскерет. Шейх сөзүн улап, Аллах Таалам Куранда момундарды 3 категорияга бөлгөн. Мына ушудан өзүбүздү караш керек. Кайсы бөлүмдөбүз? Ушул 3 бөлүмдө тең бейишке кирүүчү адамдар. 3 бөлүмгө кирет момундар. Аллах Таалам 3кө бөлгөн. Биринчиси бар, золиму ли нафсик деп коет. Өзүнүн жанына зулум кылгандар бар. Ширк кылышпайт, бирок күнөөдөргө түшүп турат. Бул Аллах Тааламдын каалоонун астында. Аллах Таалам кыямат кайымда кааласа кечирет, кааласа азаптайт. Ал адам ошентип азапталып чыкса да, азап көрсө дагы акыры эмне кылат? Бейишке кирет. Ошон үчүн бейиш ээлеринен деп аталат да. Мусулмандардан да, момундардан да акыретте азапталуучу адамдар бар. Бирок анын мушрик менен капырлардан айырмаланып, алар түбөлүк тозокто калса, бул момун адам эмне кылат? Күнөөсүнө жараша, эгер кечирилбей кала турган болсо, азабын тартып, анан бейиш кирет. Ушул топтогу адамдар эмне деп коет экен? Аллах Таалам Куранда фаминхум золиму ли нафсих деп Фатир сүрөсүнүн 20-32 аятында эскерген. Анан экинчи бөлүктө адамдар, буну мухтасид деп коет. Мухтасидтер ким десе, жаңы хадисте келген абалдагы сүрөт парстар менен гана чектелет. Арамды арам деп көрөт, адалды адал деп көрөт. Жашоодо мындай дополнительный деп коюп, ашыкча сооп иштерге менен алек болбойт. Сүннөт намаздар, же болбосо нафил намаздар, зекетін берип коет, садакасын бербейт. Ашыкча мындай бир сооп иштерди кылайын дебейт.
кайсы нерсени арам деп көрсө олак болот, кайсы нерсени адал жак аткарат, кайсы нерсе парс десе болду аткарат. Эптеп күнөөдөн алыс болоюн, моюнда милдетимди аткарайын, күнөөкөр болуп калбайын деген. Буларды дагы бейишке кирүүчүлөр деген. Буларды дагы бейишке кирүүчү адамдар. Анан эң жогорудукусу Алла Таала мактаган бул сабикун бил хайрат дейт. Жакшылык иштерди умтулгандар. Мына ар бирибиз карап көрөйлү. Кайсы категориядагы амалды кылып жатабыз? Бул ким десе, жакшылыкка умтулгандар. Алла Таалам Куранда көп жерде жакшылык умтулууга бизди чакырган. Сооп иштерде жарышууга чакырган. Ошолорду Алла Таала мактаган. Булар субханалла сураксыз бейишке кирип кетишкен. Сураксыз. Ошондой көп мүмкүнчүлүктөргө ээ болушат. Булар кандай десе, важиптерди аткарат, парстарды аткарат башында моюнда. Нафилдерди аткарат, жана сүннөт намаздарды аткарат. Арамды арам деп олак болот. Арамга алып баруучу кадамдардан да олак болот. Макрух аттардан алыс болот. Керек болсо адал деп көргөн нерселерден дагы ошол убактымды жеп салбайбы? Ошол менин парс амалдарыма, арамдан тыйылуума алып барып кетпейби деген бир кадамдарды байкап калса, даже анча-мынча мубах деп коет, урсат берилген нерселер ошодон дагы сактанып жүрөт. Бул мусулман момундардын эң алдыңкы даражадагы адамдар. Үчөөнү камтып Аллах Таала Куранда фаминухум залимун линafsi, алардын арасынан өз жанына залым болгондор бар, жана чектелгендер бар, муктасид, жана сабикун бил хайрат, жакшылык иштерге умтулгандар бар, жарышкандар бар. Мына момун мусулмандар ушул 3 категориядан 3 бөлүктөн чыгышпайт. Сөз ушунун бирөөндө болот. Пока ал момун мусулманбы, капыр эмес, мушрик эмес, динден чыккан жок. Мына ошол үчөөнүн биринде болот деп шейх эскерди. Керек болсо өз жанына зулум кылган адам дагы бейиште болот. Себеби ал ширк кылган жок, капырчылык кылган жок. Ооба күнөөгө түшөт, кайра тобо кылат. Кээде тобо деле кылбайт, түшүнтүп тобо кылбай калган күнөөлөр менен өтүп кетсе, Аллах кааласа кечирип салат, кааласа күнөөсүнө жараша азабын чегет. Шарт ушуну болуш керек, капырчылык менен ширкке түшпөш керек. Эң слабый адам, мусулмандан бейишке турган адам жок дегенде ширк менен капырчылыкка түшпөш керек. Анда эмне чоң күнөөлөр болушу мүмкүн, кичинекей күнөөлөр болушу мүмкүн. Бул Аллах Тааламдын алдында болот. Мына бул жерде биз баягы шейх Солих Фаузандын түшүндүрмөсүн өтүп атабыз да, анан мындай кыска шейх түшүндүрмө берген. Сөзү түшүндүрмөсү бүт. Анан бул хадиске тиешелүү маселелерди, айрым пайдаларды алабыз. Биринчиден, бул хадиске тиешелүү пайда маселелерден мусулман адамдын эң өдөнүндө, жүрөгүндө аткара турган максаты, мүдөөсү эмне болуш керек? Аллахтын буйругун аткаруу болгон. Ушул фарсты билиш керек. Кээ бир учурда мусулман адамдарда ушу мойнундагы парс менен алек болбостон, эмне менен алек болуп кетет? Садака берген соо жакшы экен, мойнунда зикир бар экен, ушу зикирди кылсаң жакшы экен, түндө бир деген намаз бар экен, же болбосо тобо деген намаз бар экен го, мындай деген зикир бар экен деп мустахаб болгон амалдарга умтулат. Бирок ошол жерде мойнуна жүктөлгөн иш менен иши жок. Мен мигрант болуп жүрөм, беш малым жок, бирок мондай зикир бар экен, ушуну аткарсам болобу? Биз мусулмандар үйлөшкө биринчи сооп ишти топтоо эмес, мойнуңда жүктөлгөн ишти аткар. Көрдүңөр, пайгамбар алейхиссалату вассалам кандай берген, сахабалар ушуну түшүнгөн. Эң негизги Аллахтын каарынан, ачуусунан кетире турган амал арамдарды билиш керек. Эң негизги Аллах Таалам сени жүктөгөн мойнуңдагы парстарды билиш керек. Канча сооп ишти жасаба, канча жакшылык, мечит сал, үй сал, кедейлерге жардам бер, жол сал, көпүрө сал, сенден өткөн кайрымдуу адам жок. Адамдар менен жакшы, бирок болгон эле намазың жок десең, болобу? Эч пайдасы жок. Ошон үчүн канча деген хадистерде кимдин намазы менен келсе, намазы анын нуру бар, Алланын алдында актана турган худжаты бар. Мындайча айтканда, өзүн актанып чыга турган колунда куралы бар деген сөз. Паспорт. Алла Тааламда уада берген. Мына ошолорду карам, ошолорго ийгилиги бар, ошолорго Алла Таалам алдында кеби бар. Али намазы жок болсо, бул эч нерсе жок. Канча амал менен ол келсе да. Ошон үчүн биринчиден билиш керек. Келмеде эң эле намаз. Намазыңарга бекем болгула деп канча жерде Куранда, хадистерде толо. Хафиду аля салават. Намазыңарга бекем боло, сактагыла. Хадистерде канча керек. Эң биринчи сенен сурала турган нерсе намазың. Анан намазың болсо, анан кийинки амалдар суралат. Намазың жокпу? Жок. Кийинки амалдарың каралбайт да. Ошон үчүн туугандарга, башкаларга түшүндүргөндө эң биринчи келмени айтып бергенде намаз кыйлыш керек. Шайтан көрдүңөр, кантип азгарат? Нафилдер менен сени алек кылып, мойнуңдагы парсты аткарбаңар аракет кылат. Мына мондай сооп бар экен, тигиндей кылып кой, мен деле жүрөгүм таза, мен деле адамга зыян келтирген жокмун. Баланча намаз окуйт, бирок ал адеп ахлага жаман. Ага карында мен намаз окубайм.
Бирок мен эч кимге зыяным жок. Мен ага караганда берешеммин, мен ага караганда зикир кылам, мен ага караганда мындай деп бир сооп иштерин эскерип ошо менен канаттанып, кандай шайтандын торуна түшүп калган адам өзү билбейт. Алла сактасын. Ибн Масуддун сөзү: ким намазын жоготкон болсо, андан башкасын жөн эле жоготот деген сөз. Умар ибн Хаттабтын сөзү: исламда үлүшү жок кимдин намазы жок болсо деген. Кандай улуу сөз карасаң, коркунуч сөз. Исламда үлүшүң жок деген сен ыймандан, исламдан жоксуң деген сөз. Эгер сен намазың жок болсо. Ошондой эле бул жерде дагы далилатталган орозо да келген. Орозо дагы чоң негиздерден бейишке кирүүчү жана исламдын эң чоң 5 үркүнүнүн бирине кирет. Ошо орозону дагы тигил адам келип сурады. Орозо тозоктон калкан деп келген. Исламдын 5 үркүнүнүн бири болгон эле жетиштүү чоң нерсе. Орозодо да ошол. Кээбилер орозону келгенде бир болбогон шылтоорду айтып кармабай калат да, башка убакта мен орозо тутайын дедим эле, тигиндей тутайын дедим эле дейт. Анан орозодон карыстар калып калат дагы, ошо карсы кутулбастан нафил орозо тутуп жүрө берет. Мунун баары ката. Биринчи парстар жабылат. Намазда эле парсын окубайт да, мен сүннөт окуйн дедим эле, нафил окуйн дедим эле дейм. Ушун туура эмес түшүнүктөр. Андан кийинки Алла Таалам адал менен арамды айкындап берген мусулманга. Мына ушул нерседе мусулман адам дайыма көздүн карайындай сакташ керек. Кайсы нерсе адал, кайсы нерсе арам. Ачык нерселерден. Кээ бир учурда адамдар адал менен чектелет, арам таштап салат. Арамга көз жумат. Кээде же арамга катуу киришет. Арамга катуу киришет дагы экөөнүн бирөөнөн аша чабат. Ошон үчүн экөөнү ачык кайсы өйдө турат десе, мындай болуп шайтан алдайт кээде. Сен халал, адал иштерди көп кылып атасың, көп жакшылыктарын кылып атат дейт дагы, анча-мынча арам иштерди көз жумуп жүрө берет. Мисалы, кредит алат, сен садака берип атасың. Же болбосо арак завод иштейт, сен болсо зато канча садака кылып атасың. Же болбосо бир мындай арам жол менен доходу бар, адан тыйылбайт. Мен пиво сатканым менен анын акчасын мен садака кылып атам, бияктан канча жакшылык иштейм кылып атам дейт. Ушундай да шайтандын жолу менен адамдар түшүп калат. 10 жакшылык кылсаң да бир арам бар, биринчи кайсы жакшыраак десе, ушул бир арамыңан тыйылган жакшыраак. Чем 10 жакшылыкты кылгандан көрө. Жамандык арамыңан тыйыл, анан жакшылыкты кыл. Ушул өйдө турат арам. Арамдан тыйылыш керек биринчи. Арамдан тыйылып таза бол, анан жакшылык ишин кыл. Шайтан кантип кылат, сен кыла бер, сен жакшылыгың көп дейт. Адал жумушуң, жакшы жумушуң көп, ошон үчүн арам ишин кыла бер дейт. Арамдарды таштоо себеби тозоктон кутулууга, жакшылыкка жетүүгө себеп болуучу нерсе. Арам деген эмнелерге билесиңер? Алла Таала арам кылган. Зына арам, гыйбат арам, кредит арам, адамды өлтүрүү арам, уурлук арам, акчаны алдап жөө арам. Бүт ушул арамдардын баарын ачык айкын мусулман адам билиш керек. Ошон үчүн аалымдар китептерди жазган. Карапайым адамдар билсин деп. Мисалы, кабайыр, чоң күнөөлөр деп. Аллах арам кылган нерселердин баарын жазышкан. Мусулман адам ачык билиш керек. Эмнеге? Себеби кичинекей күнөөлөр истихфар менен, намаз менен, орозо менен, ажылык менен, умра менен кечириле берет. Бирок чоң күнөөлөр андай намазың да кечирбейт, орозо да, умраң да кечирбейт. Себеби чоң күнөөлөргө тобо керек. Ачык айкын өкүнүп, тобо кылып, тобонун шарттары менен келиш керек. Көрдүңөрбү? Ушунда ушул айырмасы. Ошон үчүн жана намаздан намазга күнөөлөр кечирилет, орозодон орозого күнөөлөр кечирилет. Бирок хадистин аягында эмне деп келет? Чоң күнөөлөрдөн сак болсо деген. Чоң күнөөлөргө эмне үчүн кечирилбейт? Ага өзүнчө тобо керек. Жөн эле истихфар менен кечирип кете бербейт деген сөз. Кылып эле астагфирулла деп кайра кылып. Андан кийинки ибадаттарда навафил аркыча кылган нерселер бул сообуңду көбөйтүп, парсыңдагы кемчиликтерди толуктап, кыямат кайымдын алдында парстарда оста канча кемчилик болот сурак жүргөндө. Ушул сүннөт намаздар, нафил намаздар биздин намаздарыбыздагы кемчиликтерди толуктап, соопторун көп жыйнап, бейишке кирүүгө себеп деп билебиз. Бирок бул шарт эмес. Бейишке кириш мындай, нафилиң жок болсо, сүннөтүң жок болсо бейишке кирбейсиң деген сөз эмес да. Бул эмне шарт эмес. Парстардай, арамдай, адалдай эмес да. Бейишке кирүүгө шарт эмес. Бул эмне? Толуктооч, соопторун көбөйтүүчү, күнөөлөрдүн кечиришине себеп болуучу, даражаң көтөрүлө турган кадамдар деп билет. Бирок бир маселе, парс намаздарды ким чырайлуу аткарып жүргөн адам жүрөгү байланат намазга. Жүрөгү байланып, ошодон түнөк табат. Ульфа деп коет. Ошону сүйүп калат намазды. Намазды сүйгөн адам эч убакта сүннөттөрдү таштагысы келбейт. Аны ар бир адам, намаз окуп жүргөн адамдар билет, сезет. Кимде ким намазында, парс намазында кыйшайып жүргөн болсо, эптеп септеп ал адам сүннөттү да окугусу келбейт. Сүннөттү окугусу келбеген адам нафилди окугусу келбейт. Жана духа намаз, өзүнчө нафил түнкү намаздарды айтпай эле коелу. Бул баары бири-бирине
байланган нерсе. Адам аны практикалап жүргөн адамдар сезет. Кимде ким парсқа бекем болсо, сөз сүннөттү окугусу келет. Сүннөттү окугусу келген адам сөз нафилдерди окугусу келет. Башка түнкү намазды окугусу келет. Зикиринде де бекем болот. Себеби кайсы бир адам бир амалды кылганда ошонун кабыл болгонун себеби андан кийин да сооп амалдарды кылгысы келе берет. Намаз бүткөндө телефон чукулап, чуркап бир жакка качкың келип атабы, значит билгин намазыңда халал бар. Халал деген кемчилик бар. Намазыңда жүрөгүң менен окуган жоксуң. Намазыңда денең бар, жүрөгүң талада. Намазыңда спокойствие менен, жүрөгүң менен, коркуу менен, рахат менен окуган адам зикир кылгысы келет андан кийин. Намаз окугусу келет артынан да болот. Ошондой белгилери бар. Ошон үчүн бул жерде бул киши келип сураптыр. Намаз менен ушул орозу менен чектелип эч нерсе кошпойм деди. Мен деле ошентип жүрө алам. Болду деп ойлоп албаш керек да. Балким ушу сүннөт нафилдерди окуу жүрөгүңө бекемдеп намаз кылган сүйүүнү ойготот. Элестетки ушул эле жетишти. Кыямат кайымда парс намазда кемчиликтер жаап кетип атса. Кимиз айта алабыз мына парстарды демек сонун аткарып атабыз деп. Ошондой эле сахабалардын бери дайыма суроолорунан көрүнүп турат. Бейишке киргизүүчү тозоктон оолак болуучу суроолорго алек болгондой. Бир суроо бергенде максаты жөн эле билип алыш эмес. Жөн эле бир суроо катары берип койгон эмес, ушул менен мен жашайын. Ушул менен мен бейишке кирейин, ушул менен мен жамандыкты билип оолак болоюн деген. Көп хадистерде өтүп атпайсыздарбы? Бейиш ушуну аткарсам бейишке киремби деп сурап. Ушуну аткарсам мен тозоктон оолак боломбу деп. Ушул аяттарга амал кылган, умтулгула аракет кыла, Аллахтын кечиримине, асман жерде болгон кулачы кенен болгон бейишке умтула деген аяттар көп. Бул хадисте дагы ошондой эле сырткы амалдарда, ички амалдардагы болуш керек. Бейиш киришке. Кээ бир адамдар сырткы амал менен чектелип калат, кээ бир адамдар ички амал менен чектелип калат. Сырткы амалдар эмне, ички амалдар эмне? Амалдар исламдагы амалдар, намаз, орозо, ажылык, зекет көрүнгөн исламда. Ички амалдар жүрөктөгү болгон чынчылдык, тобоң, үмүтүң, Кудайга болгон коркууң, зикириң, эстөөң баардыгы эмне болот? Ички амалдар. Ушулар эр шаркак болуш керек. Кейлер бар, мен Аллах Тааламга бул суфилердеги адашуу, тозогунан корккондугунан же бейишине кирүүгө умтулгандыгынан окуган жокмун, Кудай болгон сүйүү менен деп ошол бир эле нерсеге чектелип окуп атам дейт. Аллах Таалам болбосо канча аятта иман келтиргендер жана сойлух амалдар кылгандар деген. Канча деген хадистерде Аллах Таалам силерди жүзүңөргө карабайт, силердин жүрөгүңөргө жана амалыңарга карайт деген. Асарларда иман деген бул сөз, амал, ниет, жүрөк, тил, анан дене болуш керек. Ошондо иман толук болот. Ушул сырткы амал менен ички амал дайыма эр шаркак бирге алып туруш керек. Сыртын аткарып, ичи бузук. Ичин аткарам деп сыртын аткарбай. Жана ичин аткарам дегендер немелер? Главный жүрөк таза болсун дейт да. Мен намаз окуйм, андай деле парстарды аткарбайм, мен жүрөгүм таза деп коюшат. Кейлер болсо намазын окуйт, бирок оозу жалгандан, кыянаттан, жүрөгүндө кек сактоодон, нерселерден чыгара албай жүргөндөр бар. Бул дагы ички амалдардын аткарбай жүргөнүн белги. Ошон үчүн ички амал менен сырткы амал бирге жүрүш керек. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын үммөтүнө суроо аркылуу да үйрөткөндөрүн кездештирсек болот бул жерде. Ошон үчүн мен сага Куранды чүрдүк, ушуну адамдарга баяндап беришиңе үчүн деп. Ошон үчүн суроо адам кээде жакшы илимдүү адамдар менен жүрөсүң, бирок өзүңдө болгон бир ооруларды, кемчиликтерди, билбегендериңди арам иш кыла бересиң. Ошодон шек санасаң деле сурабай жүрө берет кээ бир адамдар. Ушул туура эмес нерсе. Мүмкүнчүлүгүң болсо дайыма күмөн санаган нерсең. Канча адамдар намаз окуйт, намазында ката, ушу намазым туурабы деп деле сурап кое жүрбөйт. Намаздан кийинки зикирлерин деле ката кылат, сурап койбойт. Ошондой өзүнүн динине, акыретке бараткан жолуна кайдыгер болбош керек. Кандай мына сахабалар аракет кылган. Суроо жахилдиктин жое турган бир чоң курал. Суроо аркылуу адам көп жакшылыкка жетет. Суроо дагы бир чоң себептерден илим алынуу. Сурообасаң кайда билбейсиң да.